Беканас өзү барбай койду, үйүн ремонт кылып атты деп, өз каалоосу менен эле барбай койду деп. Ол эми билбейм кимдер айтып атат. Эми 20 жыл баланы маштырып кантип эле барбай коесуң. Ошо ата-энелер ошол спортту кантип тандаш керек, кантип билиш керек? Мисалы атасына бокс жакса, баласы ичинде күрөш деп турса, бул жерге 1000 саат маштырсаң деле ал баладан чыгара албайсың да. Себеби жүрөгү ошол күрөш или да башка. Кантип кетип калган жоксуз бокстон? Ушул акчасы жок экен, кыйын экен деп. Үйгө келип кайгыланып ушу отурганда жанымда туруп, сөзсүз жеңишке жетишесиздер, эч кыжалат болбоңуз, кийинкисин утасыз деп дуктан мындай кандай десем, колдоо көрсөтүп турчу эле да жубайым. Рахмат ушул, Алла ыраазы болсун. Көп спортчулар 19 жашында карьерасын жаңы баштайт. Ооба. Сиз уже аяктап койгонсуз. Мен уже аякта ушул балдар менен калган ушу күчүмдү балдарга жумшап иштедим да, окуучулар менен. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Мен эксклюзив кейжин редактору Семетей Аманбеков. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын түштүк борборунда Ош кааласындабыз. Бүгүнкү биздин маек Олимпиададагы күмүш медалынын ээси Мунарбек Сейитбек уулунун жеке тренери, машыктыруучусу Беканас Султанбаев менен болмокчу. Беканас агай, ассаламу алейкум. Бизге убакыт таап маек бергениңизге чоң рахмат. Биринчиден ушул сизди чоң жеңиш менен куттуктайм. Анткени мындай чоң жеңиш, Олимпиададагы жеңиш менин оюмча эң алгачкы кезекте бул тренердин жеңиши деп ойлойм. Ошон үчүн сизге чоң алкыш. Анан бизден мына маектин астында биз жаңы кабар уктук, жакшы кабар уктук, жаңы жана жакшы кабар уктук. Бул сизге берген квартираны, 2 бөлүмдүү батирди көрүп, азыр жаңы ошол жактан келатасыз. Мунарбек экөөңөр ошол жакта кошуна экенсиз. Ошо кандай батир экен, ошону айтып берсеңиздер. Ал батир ушул элитный үйдөн экен. Мунарбек 11-этажда, мен үйүм 5-этажда, бир домдобуз. Бүт ремонттор менен даяр. Киресиң, сразу жашай турган үй болду. Ошол. Мурда ПСО деп аттыңыз эле, акасы полный ремонт. Жок, биринчи бизге ПСО деп айтылган, анан кийин бүгүн барсак ПСО эмес эле, бүт даяр үй экен, ремонттолгон, кирип эле жашайт экенсиң. Эртең документтерди оформление кылып бере турган болду бизге. Эртең уже көчүп барабыз буюрса. Буга чейин Беканас Султанбаев өзүнүн батири жок жашап келген. Үй бүлөсү менен Времянкада жашап, кыш чилдесинде Ош шаарына келип, жатаканадан бир бөлмөнү ижарага алып жашап жүрчү. Париждеги Олимпиададан кийин Ош шаарындагы мэриясы Беканас агайга 2 бөлмөлүү батирди белек кылып берди. Парижге барбай калдым деп, абдан мындай кыжаалат болдуңуз, сарсалына болдуңуз, ичиңиз ачышып, анан бирок Мунарбек жанагындай жеңишке жетишкенде баарын кое бердим деп айттыңыз. Ушул келечекте ушундай учурлар кайталанбас үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Эми келечекте мындай нерселер кайталанбаш үчүн ойлойм, эми ушул спорт жетекчилер дагы ушул нерсени эске алып, результатын мындай бере турган балдардын мындай жеке маштыруучуларын дагы чогуу алып алса, аябай жакшы болот. Ошого шарттар бар болчу да. Шарттар бар болчу эми. Сиз айттыңыз, мен жанагы аккредитациядан өтпөй калдык деп, документтин баарын чогултуп, заявление жазып, улуттук олимпиадалык комитетке барып сүйлөштүм, бирок тилекке каршы ишке ашпай калды дедиңиз. Март айында эле аккредитационный жабылган деп жооп беришти, ошентип калып кеттик. Анан комментарийде кээ бирлер жазып атат, Беканас өзү барбай койду, үйүн ремонт кылып атты деп, өз каалоосу менен эле барбай койду деп. Ошол сөздөр канчалык чындыкка жатат? Ол эми билбейм кимдер айтып атат. Эми 20 жыл баланы маштырып кантип эле барбай коесуң. Бул жерде аракет кылганбыз биз акырына чейин ушу Олимпиадага барабыз деп. Бирок ушундай жооп келди ошол. Мартта бүттү аккредитацион иштердин баарды дегенден капа болуп, анан ичине жүрөгүбүз сыгылып кайтып келе берген. Бишкекте 5 күн жүргөм ушу иш боюнча. Июнда баргам мен, 56 күн мурун Олимпиадага чейин барып, бүт каттарды жазып барганмын. Бирок ушул кеч калдың дешти. Мартта бүткөн аккредитациялык иштер деп ошентип калып калдым. Бизге маек берип атканда Мунарбек айтып берди, сиз телефон аркылуу байланышып, ага кеңештерин айтып турдуңуз. Эмне кеңештерди берип турдуңуз? Эми Мунарбек менен мен 20 жылдан бери чогуу жанында жүрөмүн. Ал мени биз бири-бирибизди 5 колдой билебиз. Мунарбек айрыкча ушул салмак таштап атканда көп сүйлөбөш керек да бул балага. Баякындай чалып, мен WhatsApp'тан жазып, ошол тактикаларды айтып аттым. Мындай кыл, бул балага мындай өтөт деп жазып аттым.
айткандай эле ошол нерселерди аткарып атты. Анан жана жеребьевка болгондо сеткасы өтө татаал болду. Ооба. Биринчи эле бысмылда дегенде эле жана кубалык мушкер чыкты, анан мындай жүрөк түштүбү, ушу эми кубалык мектеп күчтүүбү да аябай. Мунарбектин сеткасы өзүңүз айткандай аябай мындай оор сеткадан чыкты. Бүт дүйнөнүн чемпиондору, вице чемпиондор, Европанын чемпиондору менен беттешти. Менде негедир ушул Олимпиадага кеткенде көңүлүм баягындай ток болду да. Кээде баягындай агайындагы немеси болот, мындай сезимдери. Ушу ар бир боюна ушул утат дегендей мындай ишеним болуп атты да. Ошол Мунарга өзүнө деле айттым, Мунарбек, сен Кудай буйрса Аллах колдойт, чемпион болосуң деп постоянно мындай сөздөрүмү айтып аттым. Макул агай деп атты. Мына жыйынтыгында күмүш медалга ээ болуп отурабыз. Финалда Абдумалик Холоков менен беттешүү болгондо сиз жанында секундант болуп берсеңиз, эмне деп айтмаксыз, кандай кеңеш бермекпиз? Бирдемени өзгөртө алат делебиңиз? Эми биринчиден бул тагдыр, эчнеге жазганды көрөбүз. Экинчиден Абдумалик Холоков менен чыкканда ал игровик болот да, игровик ойнойт, барып туруп давить этип көбүрөөк өзүн тартып контратакаларда давить этип постоянно ушундай давить этип иштей турган тактиканы колдонот элек биз барып. Мунарбек колдон келгенин кылды. Молодец. Ошо финалдык бойду да полный бүт билген чеберчилигин иштетти. Эми насип болуп аптыр, экинчи орунду алып калдык. Бирок ошого да шүгүр кылып отурабыз азыр. Сиз туура айтып кеткендей, Абдумалик Холоков абдан мындай деңгээли бийик мушкер экен. Бирок алгачкы таймаштарда ушундай Холоковдун деңгээлиндеги мушкерлерди утуш үчүн Мунарбектин бир тренировочный процессинде бирдемени алмаштырыш керек деп ойлойсузбу? Эмнесин күчтөтүш керек? Мунарбек эми бүт жагынан эле даяр бала. Спортта бул мындай да, бир үйрөнгөн, жеткен нерсеңде токтоп калбашың керек. Дагы жаңы нерселерди үйрөнүп кете бериш керек. Азыр эртеңден кайрадан тренировкага келсе, ушул жаңы нерселер менен иштейбиз да, көбүрөөк ошондой быстрый балдарга, парага, спарринг партнерлорго тургузуп, ошол неме чеберчиликти дагы өстүрөбүз, Кудай буйрса. Алгачкы кайсы таймаштарга даярдык болуп атат азыр? Азыр эми быйыл чемпионат республики бар бизде, чоңдордун арасында. Декабрда или ноябрдын аягында болот. Андан кийин ошол кийинки жылы дүйнөлүк чемпионатка основной цель ошол болуп атат. Анан Мунарбек бизге маек берип атканда мен сурадым да, профессионалдык бокска кетесиңби, ошондой пландар барбы десем, андан баш тартты. Жок, андай пландар жок, андай желаниям жок. Ошол тарапта сиз колдойсузбу аны? Негизи Мунарбек өзү тандап алган болсо, значит профиге чыгыштын деле кереги жок. Ол өзүнүн ички сезимин билет, өзүнүн кандай экенин, ошого туура эле тандады болсо керек. Дагы бир тарап, бул UFC жакка барасыңбы деп сурадым, андан да баш тартты. Көп боксерлор жана балбандар ошо UFC-ге барып атат, ошого көз карашыңыз кандай? UFC-ни билбейм, бирок мен ойлойм, ушу олимпийский вид менен машыккан жакшы го. Ошол олимпийский вид менен UFC-ге эч ойлонуп көргөн эмеспиз, ал UFC-ге чыгабыз деп. Дагы биздин маекте Мунарбек айтты, Беганас агайым мени 20 жылдан бери бир тыйын акча албай машыктырып келди деп. Ошондой окуучуңуз ушул залда көппү? Ошондой балдар негизи бизде мына эми бокска билесиздер да, баягындай турмуш шарты ортомунда карапайым адамдар балдарын берет да, көп мындай байлар бокска келбейт да балдар. Ошого көп балдар азыр деле залда. Мисалы чыгып өсө турган балдарды биз бесплатно эле маштырабыз. Кайрадан аларга колдон келишинче өзүбүз мээлей алып берип коебуз. Же да ушундай иштер жасап, ушу балдар өсүп, ушу дүйнөлүк немеде рингтерде ушу результат берсе экен депчи, ушундай. Андай балдар көп биздин залда. Канча примерно? Эми эсептей албайм, бар да, бир 10дон ашыгыраак балдар бар. Такыр акысыз? Акысыз алар, бесплатно машыгышат, кичинекей балдар. Дагы бир маекте сиз айттыңыз, баланын өзүнүн мындай спортко жүрөгү жаткан спортту тандаш керек. Анан айттыңыз, мисалы үчүн Криштиану Роналду абдан күчтүү футболист болгону менен боксто жок. Же Майкл Тайсон күчтүү боксер болуп туруп, футболго жок деп. Ошо ата-энелер ошол спортту кантип тандаш керек, кантип билиш керек? Менин балам сууда сүзөбү, же шахмат ойнойбу, же боксербу деп кайсы сезим менен тандаш керек? Баласы өзү эле билинип калат. Мисалы мурда жылы бир баланы мага атасы алып келген.
үйдө деле жөн турбай төшөктөрдү уруп эле колдорун иштете берет деп залга келди. Действительно бокска шыгы бар бала экен. Келип уже иштеп атабыз, уже Ош шаарынын чемпиону болду. Республикалык мелдештерге катышат эми. Ушундай өзү билинип калат да. Анан кээ бирки балдар мисалы күрөшкөндү жакшы көрөт. Күрөшүп үйүндө ушул бир нерселер жасайт. Ал баланы күрөшкө алып барыш керек. Ал күрөштөн чыгат. Анда кичинекей кезден эле мындай өнөрү чыгат экен да. Кээ бирки балдар топту жакшы тебет. Значит, ал футболго жакын. Футбол секциясына бериш керек. Ушундай да. Ошондо шагын сындырбай, ата-энесинин өзүнүн оюнда эмес, баланын оюнда. Баланын оюнуна коюш керек. Анан мисалы атасына бокс жакса, баласы ичинде күрөш деп турса, бул жерге 1000 жыл баягында 1000 саат маштырсаң деле ал баладан чыгара албайсың да. Себеби жүрөгү ошол күрөш или да башка тандап алган жакшы көргөн спортуна тартып турат да. Сиз жөнүндө сөз кылсак, сиз өзүңүз дагы профессионалдуу мушкерсиз. Кыргыз Республикасынын 2 жолку бокс жана кикбоксинг боюнча чемпионусуз. Анан 4-класстан бери бокско 1996 жылдан баштап бокс менен машыгып атасыз. Ошол сизге бокско барыш үчүн эң түрткү эмне болду? Бизде ушул жерде, могу жерде айнектен бул жакта мен ойноп жүрсөм, ушу 96-жылы бүт досторум машыгып жүргөн экен. Машыгып, мен да машыгымда бул босогодон кирсем, менин агайым Тагай Омуржанов. Ушундай бир жылуу тосуп алган. Мен биринчи жолу көрдүм, келип, кандай келдиң, атың ким деп башымды сылап, ушул жакшы мамилеси менен мен ушул жерде калып кеткенмин да. Ошол агайыма рахмат. Аябай жакшы мамиле кылган. Агайыңыз Тагай Омуржанов 1996 жылдан 2000 жылга чейин сизди машыктырды. Анан тилекке каршы жана каражат жетпегенден Казакстанга кетип калды. Ошондо кейдиңизби аябай кетип калды деп? Агайыбызды биз өтө ушундай жакшы көрчү элек. Тагайке биздин кандай десем, атабыздай эле жакшы көрөт элек. Анан кээде залга келбей калса баягындай аябай кусаа болуп, анан агайды ушул мына жерден бурулуш бир остановка нар жака барып күтөт эле. Агай пешком басып келчү эле да, бул Зайна Бидиновадан. Ошол жерден агай менен сүйлөшүп келет элек. Анан агайыбыз кеткенде аябай биз неме болдук. Ушу жакын адамын жоготкондой эле баягындай кыйналдык да. Агайыбыз биринчи тренерибиз кетип калганда. Анан сизге жеткенде сиз уже машыктыруучу болгондон кийин сизге да сунуш түшүптүр. Мына Россияда лапа кармап, Россиянын мушкерлерин тренер болуп бер деп. Анан $1000 чейин сунуш болуптур. Бирок ушул биринчи агайыңызды эстеп барбай койдуңуз окшойт, балдарды таштай албайм деп. Агайым дагы эстедим. Мына экинчиден бул балдарды ич жүрөгүм ошондо Мунар дагы бар эле. Мунарга окшогон да балдар аябай көп машыккан да, как раз Мунардын классташтары. Анан буларды таштап кетишке ич жүрөгүм чыдабады. Ошого калып кеттим ушул жерде. Сиз машыгып атканда 90-жылдары абдан мындай акыбалы оор болуп аткан спортко каражат жетпей, анан өзүңүз да маекте айтып кеттиңиз. Жана даже мээлейге бокс мээлейине жете албай, жанагы сүлгү менен чачык менен колдорду ороп, ошо менен эметип аткам деп, мээлей катары ошону колдондум деп. Абдан оор убакытта ошондо кантип кетип калган жоксуз бокстон? Ушул акчасы жок экен, кыйын экен деп эмне кармап турду сизди? Бизде эми биздин ар бир ушу машыккан залда балдардын жүрөгүбүздө бизде мечта бар эле да, ушул чемпион болобуз деген. Ошол мечтабыз бизди алдыга сүйрөп турган да. Ошого таштабадык да спортто. Анан дагы бир азгырык тилекке каршы көп биздин мушкерлер, балбандар жанагындай уюшкан кылмыштар тобуна кетип, жанагы криминал жака кетип атты да. Сизде ушундай азгырыктар болгон жокпу? Жок, бизде андай. Биз андай нерседен алыспыз. Биз үй спорт, окуу ошондой болгон. Кыйын убакыттарда, каражат жетпей атканда башка жумуш менен алек болдуңузбу? Мен ич ушул спорт залдан бөлөк башка жумуш менен ич иштеп көрбөдүм. Только ушул саар келем, кеч кетем, зал менен балдарды, карапайым элдин балдарын машыктырып күнүм өтүп, өмүрүм дагы өтүп атат ушинтип. Анан өзүңүздү, анан келечекте үй бүлөңүздү кайсы акча менен бактыңыз? Эми кээ бирки баягы платный группам деле бар да, ошол платный группадан кичине взнос түшүп турчу. Анан мамлекет кичине айлык берип турат. Жок, мушкер кезде. Өзүм мушкер кезимде, мушкер кезде колдон келген жардам кылып аткан атам, апам. Мен бул жерде бул атам, апам деле текстилде иштеген да. Текстил жабылгандан кийин көп бүт эле ишсиз калган бүт мына ушул текстилде иштеген адамдар. Колдон келишинче колдоо көрсөткөн атам, апам. Ата апаңыз туура эле түшүндү да, ушу бокска барып бир жаракат алат,
балам барбай эле кой деген сөздөр болдубу? Атам неме кылбайт эле, апам бирок ошентет эле. Барбай эле койчу, башыңа катуудар жеп калышы мүмкүн. Эми эне баласына кыжалат болот, ошентет эле. Атам болсо колдойт эле кайрадан. Сиздин спортчу мушкер карьераңызда эң биринчи жеңиш кайсы болду? Эң биринчи жеңиш бизде эл аралык мелдеш болгон 97-жыл болсо керек, адашпасам. Ошондо 28 салмакта жеңүүчү болгон. Анан бокстон тышкары кикбоксинг менен дагы машыгып жүрдүңүз, ал дагы таймаштарда катышып жүрдүңүз. Ооба, ошондой болгон. Бизде биринчи бул жер кикбоксинг школасы эле, анан кийин официальный 2006-2008-жылдан уже общий бардык бокска өтүп кеттик. Анан сиздин карьераңызда эң маанилүү учурлар кайсы болду? Мушкер карьераңызда. Чемпионаттарды утканыбызда, эл аралык мелдештерди утканда ушул маанилүү учурлар болуп атты. Олимпиадага лицензияга болгондо катыштыңызбы? Таиландкабы? Жок, мушкер катары. Жок, биз ол деңгээлге жеткен эмеспиз. Анда убакыт заман башка, бирок Кыргыздын мушкерлери, боксерлор ар дайыма мындай күчтүү деңгээлде жүрчү эле го. Ооба, күчтүү деңгээлде жүрчү эле. Мына азыркы мындай поддержка мурун өкмөт тарабынан болгон эмес да. Мурун деле сиз айткандай аябай күчтүү мушкерлер көп болгон. Бирок мына азыркы ушул мамлекетибиз, өлкө башчыбыз бүт спортчуларды бүт жагынан колдоп атат. Ошого дагы ушундай чоң результаттар келип атат да Кыргызстанга. Карьераңызды канча жашта аяктадыңыз? 2004-жылы 19 жашымда карьерамды аяктап, өзүм анан маштыруучулук кесипти аркаладым. 19 жашыңызда? Ооба. Биз эрте эле баягындай болгонбуз. Эмнеге? Эрте таштаганмын, үйлөнгөнбүз, ушундай турмуш шартка байланыштуу. Анан бул жерде агайыбыз кабай калган, агай кетип, зал өзүбүзгө калып калган, анан ушул тренерский карьерага кирип кеткенмин да. Мындай өкүнүч болгон жокпу? Эгерде шарттар болсо, агай болсо, мамлекеттен ошондо поддержка болгондо менин дагы карьерам мындай күчтүү мушкер сыяктуу болмок экен деп. Жок, менде өкүнүч болгон жок, эми бул тагдыр. Убагында жүрдүк биз дагы, өзүбүздүн ошол мелдештерге катышып. Бирок өкүнбөйм, шүгүр ушуга дагы. Көп спортчулар 19 жашында карьерасын жаңы баштайт. Сиз уже аяктап койгонсуз. Мен уже аяктап ушул балдар менен калган ушу күчүмдү балдарга жумшап иштедим да, окуучулар менен. Качан чечтиңиз тренер болом деп? Тренер болом деп ошол бул жерде да бир агай иштеген биздин залда. Ал кетип калгандан кийин бир шеригим бар эле, ал чоң балдарды, мен именно ушул жаш балдарды маштырып эртең менен келчү элем, ал кечкурун. Ошондон кийин анан ушу балдарды машыктырып 5-6 ай машыккандан кийин мындай шаардык деңгээлдерде ута башташканда анан кызыгып калдым да аябай. Ушул балдар көбүрөөк жакка жеңиштерге жетсе экен деп, ошентип анан маштыруучу болом деп чечтим. Дагы бир маекти айттыңыз, тренер деген бул балдардын экинчи атасы деп. Жоопкерчилиги чоң. Анан мен дагы ойлойм, кээ бир үй бүлөлөрдө толук тарбия албай калгандарды тренер тарбиясын берип турат деп. Өзгөчө тартипти, дисциплинаны, мисалы үчүн ата-энеси айта албагандай, мындай жумшак, эми өзүнүн баласы да айта албаганды тренер айтып ишке ашырат деп. Ошо сиз тренер кылып атканда кандай сабак бересиз балдарыңыздарга? Балдарга биринчи кезекте бул чемпион болуу эмес, биринчи кезекте адам болгула дейбиз. Ар дайым ушул жакшы жүргүлө, көчөдө, залда үйрөнгөн нерселерди көчөдө иштетпегиле, рингде, турнирлерде боло берет. Бирок көчөдө сылык сыпаасыңар, жөнөкөйсүңөр, чоңдорду ар дайым сыйлагыла, кичилерди ызаттагыла. Ушинтип тарбия беребиз да. Өзүңүз жаш кезиңизде мындай тентек бала белеңиз? Биз эми тентек эмес элек, эми кадимки эле балдардай болуп чоңойдук биз деле. Дагы бир маекте сиз айттыңыз, ушундай ич пейилдүү, анан мындай оор басырымдуу деген чемпиондор ошондой болуш керек деп. Анан Мунарбек менен маек алып атканда биз көрдүк да, өтө жөнөкөй, өтө момун бала экен. Демек, бул сиздин тарбияңыз турбайбы, Биринчиден өзүнүн ата-энесинин тарбиясы, ата-энеси дагы Сейитбек ака дагы, мунардын апасы дагы аябай жакшы адамдар, жакшы тарбия беришкен. Окуу мектебинде эжекелер, агайлар жакшы тарбия берген. Спорт залда биз колдон келишинче жакшы тарбия бердик, ушинтип бүт жактан жакшы тарбия алып, ушундай жөнөкөй бала өсүп чыкты. Мен жаш кезимде күрөш менен машыгып атканда, мен дагы 96-жылы ошол күрөш менен баштаганда, менин жеке тренерим айтчы, машыгып атканда таланттын 5% керек, 95% бул кара жумуш.
бул жанагындай иштеп машыгып стратегияны карап ой жүгүртүп окуп деген ошого көз карашыңыз кандай? Бул туптуура таланттуу да болуш керек и эмгекчил, мындай эмгекчил да болуш керек да. Сиз айткандай ошол эмгектин артынан анан ушундай ийгиликтер жаралат да. Дагы бир абдан кызыктуу ойду айтып кеттиңиз бир маекте. Жанагы чемпион болуп, өтө күчтүү мушкерлер болуп, жанагы оор жашоону көрүп калган балдар ошого жетишет деп. Анан мынтип айттыңыз, сливочный май менен колбасаны жегендер, алар мындай жетишкендиктерге жете албайт деп. Анан филиппиналык дүйнөлүк чемпион Мэнни Пакьяону мисал катары келтирдиңиз. Чын эле ошондойбу? Ошондой, эми мисалы колунда жок бала умтулат да бир нерсеге, жетип алайын, аракет кылайын. Анан бүт нерсеси бар бала мындай умтулуу жок болот да ал балдарда. Өзүбүздүн башыбыздан аябай көп өттү. Андай балдардан чыгарса болот, эми 100дөн 1 бала чыгарасың да. Так көбүнчө баягы чемпион болгондор ушул бир нерсе жетейин деп умтулган карапайым элдин балдары. Сиздин оюңузча көрүнүктүү мушкер башка мушкерлерге менен эмне менен айырмаланат? Биринчи очередь акыл, ой жүгүртүүсү менен. Бокс бул биринчи күч эмес, акыл да. Акыл өтө тез иштеш керек. Тайсондун тренери Д Амата деген ошо айткан, бокс жалаң эле булчуң эмес, бул деген сиз айтып кеткендей ошо акылдын күчү деп айткан. Анан ошого сиз көңүл бурасызбы? Мисалы үчүн тактиканы тандап, талдап, жаңы бир немелерди киргизгенге ошону үйрөтөсүзбү балдарга? Ооба, үйрөтөбүз. Ошондой жаңы ыкмалар аз эми спортта орунда турбайт, ада өнүгүп келе жатат. Ошол жаңы нерселерди ушу балдарга ушул тренировка кылдырып атканда үйрөтөбүз. Аракет кылабыз ошол балдар ошол үйрөнгөн нерселерин ошол турнирлерде ошол көрсөтө билген дагы бул өтө акылдуу боксерлор гана кылат да буну. Бул жерде залда үйрөнүп кээ бирки балдар ушу турнирге чыкканда бүт унутуп коет ошол нерсени. Андай балдар менен алыска кете албайсың да. Ошон үчүн ошол эң биринчи ошол акылдуу балдарды тандап алыш керек. Мунарбек дагы маекте айтып кетти. Мен сурадым, атаандашың белгилүү болгондо видеону коюп көрөсүңбү десем, жок көрбөйм, рингке чыгып эле ошактан эле мындай карайм деп. Ал көрбөйт. Мунарбек бирок чын өзү атаандаштарын көрбөйт, бирок мен көрөмүн. Ошол атаандашын YouTube'дан издеп таап, бул жер мындай, бул жерге мындай колдонуш керек экен, мына удар өтөт, левша болсо оң тарапка жылыш керек. Ушундай нерселерди мен көрүп, соперниктерин изилдейм. Анан тренерлик чебериңизде кандайдыр бир жаңы окууларды өтүп, курстарга катышып, мына биз билебиз, 2017-жылы жанагы жылдыздуу сертификат алдыңыз. Азия жана Олимпиадага катышканга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой жаңы ыкмаларды, видео курстарды, мындай тренерский курстарды өтөсүзбү, окуйсузбу? Ооба, ошол Бишкекте жылдыз алып, квалификациябызды көтөрүп келгенбиз. Ошол 1 жылдыздуу Айбан тренери болуп, ал нерсе албетте болот. Окуп, үйрөнүп, баягы күчтүү агайлардын башынан өткөн немелерин көрүп, жакшы жактарын алган аракет кылабыз да ушул агайлардын дагы. Мунарбектен сырткары дагы сиздин абдан күчтүү окуучуларыңар бар. Мисалы үчүн кикбоксер Данияр Карыпбеков, анан Аброр Хакимов. Бул жакын арада бүткүл дүйнөлүк согуш өнөрү оюндарынын жеңүүчүсү болуп чыкты. Эми жакынкы дагы резервте ошондой Мунарбектей, Абрордой ушундай бир күчтүү резервтер барбы балдар? Резервтер бар, ооба. Кече эле бир окуучум 2008-жылкы бала Дети Азияны утуп келди. 4 беттешүү менен, 3 беттешүү менен. Азырда бул жерде сборный командада окуучуларым бар. Ошол Иминжан Нурсаид спорттун чебери, Азбек уулу Баяман жана артында балдар жакшы резервтер даяр турат. Ошол резервтер жаңы Мунарбектер болуп, Олимпиадага чыгып, аяктан медалга ээ болуш үчүн дагы кандай, эмне керек, кандай поддержка керек дагы? Жаңы резервтерден көбүрөөк ушул машыктырыш керек, балдарга финансовый подпитка керек, кичине ушул. Алар деле уже чоңоюп калды да, уже 20-дага ашып. Аларга бир аз стипендия болсо, стипендияны алып турса, алар ушул башка проблемалар менен, булардын бир эле проблемасы болуш керек, ушул кантип результат кылуу да. Башка көйгөйлөрүн чечип коюш керек. Мисалы, контрагын төлөш керек, же да бир нерсе ушул стипендия берип турсаң, ушул балдардан да чыгарса болот да. 12-октябрда Дмитрий Бивол Артур Бетербиев менен беттешет. Сиздин прогнозуңуз кандай? Мен бир нерсе дей албайм, эми кимис утат билбейт экен. Ринг көрсөтөт, эми ошол күн келе берсин. Эми профессионал катары ойлойм, Бивол утса керек. Бивол
утса керек. Ал мен көз карашымда. Дүйнөлүк бокста сиз мында эң жакшы көргөн мушкер бул Мухаммед Али экен. А биздин дагы мындай күчтүү бага мушкерлер бар. Орузбек Назаров, Андрей Курнявка дегендер, Алмазбек Райымкулов. Биздин боксерлордон эң көп ким жакшы эле сизге? Биздин эми Кыргызстан өзүбүздүн мушкерлерден көп эле жакшы, эми бир-эки адам мен токтолбойм. Ошол Орузбек Назаров, Курнявка, Нурлан Абдыкалыков, Арзиевтер, мына Оштон чыккан Арзиевтер, ага инилер. Аябай көбүн мындай жактырчу элем да ошо мушкерлерди. Азыр деле ошо сиз айткандай Кыргызстан бокс мектеби абдан прогрессивдүү болуп атат. Дагы эле жакшы мына Азат Үсеналиев деген абдан чоң призер чыгып атат. Ошо эмне түрткү болуп атат? Биз ошо күрөш, жалаң күрөш эмес, бокстагы бизде абдан жакшы мектеп окшойт да? Ооба, биздин мына Кыргызстандын школа боксасы да аябай жакшы деңгээлге чыкты. Мурун эми мындай результаттар болгон эмес да, ошол азыр бул жерде башкы маштыруучу Төлөгөн уулу Данияр агайдын да салымы бар. Ага маштыруучу Улан Сагынбаев, Акыйкат Абаев, ошондой эле бүт медперсонал, федерациялардын салымдары аябай чоң. Ош шаарынын федерация президенттери, Кыргызстан федерациясы президенттери, өкмөт тарап, өлкөдөн дагы аябай колдоо болуп, ушундай жеңиштер келип атат да. Дагы бир өнүккөн тарап бул женский бокс, аялдардын боксу абдан азыр өнүгүп атат. Мына өткөн чемпионатта деле мына Аделина Сатыбалдиева, Шахриза Халилова, Айжамал Адылбекова деген аттуу мушкерлер чыгып атат. Сиз биякта кыздар келсе аларды машыктырасызбы? Жок, мен ушу өзүмдүн принципим бар. Мен мушкер кыздар көрсө же агайлар кап болбосун, бокс кыздарга эмес да. Бул мужской вид спорта. Бирок даже UFC'ге чыгып атпайбы, мына Валентина Шевченко чыгып атат. Чыгып атышат, бирок мен маштырбайм, кыздарды маштыра албайм, жүрөгүм чыдабайт. Мурдуларын, бети башын кан жалатып урушуп атса бири-бирин чыдай албайм да, аларды көрө албайм. Анан сиз айтып кеттиңиз, сиздин эң алгачкы колдоочуңуз бул сиздин жубайыңыз. Эң мындай татаал убакытта болуп атканда бир да сөз айтпай, боксту ташта, башка жумушка барба деген мындай поддержка берип атты. Ошол да сизге аябай мындай чоң түрткү болду болуш керек, э? Ооба. Эң биринчи баягы үйдөгү аба ырайы дейт го, ошол кандай гана күндөр болбоду. Ошол эле биз канчалаган жол чемпионаттарга барганыбызда вроде бы утуп атасың бойду, утту, жеңиш келди деп турсаң 3-2 нар жака кетет. Кайгыланып, эми 1 жыл даярданасың чемпионат республикага. Үйгө келип кайгыланып ушу отурганда, ушу жанымда туруп, сөзсүз жеңишке жетишесиздер, эч кыжалат болбосуз, кийинкисин утасыз деп дуктан мындай, кандай десем, колдоо көрсөтүп турчу эле да жубайым. Рахмат ушул, Алла ыраазы болсун. Негизи эл аралык таймаштарда ушундай адилетсиздик көппү? Адилетсиздиктер болот да ошондой. Кээде мындай жеңген боюңдагы уттуң, бирок нар жака ыйгарылып калат да. Ошондо аябай мындай тренерге и мушкерге да катуу сокку болот да. Анан эл аралык эксперттер айтып атат, ушу бокс тарабында коррупция, эл аралык бокста коррупция өзгөчө мындай күчтүү баратат. Ошон үчүн келе жаткан олимпиаданан ушу боксту чыгарып эле коюш керек деген даже чечимди кабыл алышты. Сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым, эми бокс бул илгертеден эле келаткан вид, жыл сайын эле олимпиада болордо ушундай бир нерсени чыгарып турушат. Кошпойбуз, кошулбайт деп. Мен оюмча ойлойм, 2028 бул бокс олимпиадада болсо керек. Жана мамлекет тарабынан каржылоодон тышкары биздин спортсмендерибиз, мушкерлерибиз, балбаныбыз, өзгөчө мына боксерлорубуз мындай деңгээлин көтөрүп, жаңы деңгээлге чыгыш үчүн дагы эмне керек деп ойлойсуз? Бизде ушул атактуу ошол эле мисалы Өзбекстанды алайлы. 5 алтын утуп койду бокстан 7 салмак категориясында. Ушу Өзбекстанга окшогон, Казакстанга окшогон күчтүү курамалар менен чогуу көбүрөөк сборлорду жасаш керек, опыт алмашыш керек. Анан ушул Европа жака мүмкүнчүлүк болсо ошол Кубага барып дагы сборлорду өтүп, опыт алмашып келсе, аябай динамикалык тез өсүү болот мушкерлерибизде. Ал федерациянын жумушу да ошондой, э? Ал федерациянын да жумушу, мамлекет деле ошондой сборлорду кылып берип атат, бирок эми дагы ушундай көбүрөөк болсо, ушу зарубежный сборлор мушкерлерге аябай чоң пайдасы тиймек да. Анан азыр мына президентибиз дагы спортчуларды абдан жакшы кабыл алды, жергиликтүү бийликте дагы мына сизге батир берип, Мунарбекке батир берип, абдан чоң мындай поддержка кылып атат. Анан мен ойлойм, өсүп жаткан балдар ошону көрүп, мындай спортко көбүрөөк берилип,
көчөдө жүрбөй, баңгизат менен тиги ОПГ криминалга аралашпай көбүрөөк спортко келет деген ойдомун. Анан ушу жаш спортсмендерге, ата энелерине кандай кеңеш берет элеңиз, кандай сөз айтат элеңиз? Ошол бизди мына теледен көрүп аткан ата энелерге айтарым, ушул балдарыңыздарды кайсы спорттун түрүнө кызыккан болсо, ошол спорт түрүнө бериңиздер. Азыр мурдагыдай эмес, азыр мына көрүп атасыздар, олимпиадага барып жөн эле катышып келгендерге өлкө башчыбыз кымбат баалуу унааларды, акчалай сыйлыктарды берип атат. Бул утуп келе турган болсоң, андан дагы чоң сыйлыктарды алып атышат. Ошого балдарыңыздарды ушу жаш кезинен берсеңиздер, чоңойгондо уже өтө мыкты өз ишинин чебери болуп чыгат. Ошол ата энелерге айтарым, балдарды спорт менен достоштургула. Дагы бир айтып кеткен нерсе, бул сиз айттыңыз, мисалы үчүн олимпиадада утуп келген мушкерге $200,000 стипендия берилсе, приз берилсе, 30% тренерге берилет экен. Бул мындай адилетсиздик болуп калып атат. Тренерге башкача өзүнчө дагы бир гонорар болуш керек деп. Ооба, эми кээде ушундай да өзү алиги спортсмен өзүнөн өзү чыкпайт да. Мушкер мисалы анын үстүнөн иштеген, ушул күнү түнү залда иштеген агайлары болот спортсмендердин. Ошого эми ушунчасына деле шүгүр, бирок эми ошол спортсмен дейле маштыруучулар деле ошондой жакшы баякындай болсо, дагы да жакшы болмок да. Сиздин биринчи тренер катары зарплатыңыз 530 сом болчу экен. Анан мен сураган себебим, мисалы үчүн Өзбекстанда тренерлерге өзгөчө мамиле кылып, өзүнчө тренердин мектебин кылып, анан мындай өзүнчө бир тармакка бөлүп эметет. Ошол тарапка дагы биз жылышыбыз керекпи? Ооба, маштыруучулардын дагы азыр эми ошол 530 сом 2008 жылы ишке киргенинде 0,5 ставкада ошончо акча чыкчу эле да мага. 530 сом айлык алат элем. Азыр эми айлыктар бүт эле агайлардыкы жакшы. Тренерлердин мектеби, ооба, буерки Академия бокса, алар сөзсүз ачылыш керек. Бишкекте мына ачылат деген жакшы кабарды уктук, сүйүнүп. Ошондой эле академияны Ошко дагы ачып коюшса аябай жакшы болмок. Анан ошол жакка дагы башка дүйнөлүк тренерлерди алып келип, жана повышение квалификация кылган жумуштар болот деп угуп атабыз. Буюрса ошол ишке ашат деп ойлойм. Сизге мен чын жүрөктөн ийгилик каалайм. Сизге чоң алкыш. Анткени сиз абдан чоң мындай эң биринчи мугалим катары балдарга болуп берип атасыз. Мына угуп атабыз, акысыз үйрөтүп, негизи өзүңүздүн өмүрүңүздү ушул биздин жаш балдарга, жаш буунга арнадыңыз, өмүрүңүздү бердиңиз деп айтсам болот. Ошон үчүн сизге чоң рахмат. Мен ойлойм, сиздин залыңызга дагы көбүрөөк кишилер дагы келип, балдар келип, ата энелер келип, балдарын берип, ушул жактан дагы биздин дүйнөлүк чемпиондор, Азиянын чемпиондору, Олимпиада чемпиондору буюрса чыгат деп ойлойм. Сизге чоң рахмат, маегиңизге дагы чоң рахмат. Рахмат. Аман болуңуз.